Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Üç Negiz kitabının 3. bölügündeyiz. Allah talam yardımıyla. Bugün şu menen şeyhtin kiriş sözünün 3. kiriş sözü bütet. Bu bölükte İbrahim aleyhissalamdın millası, jolu Hanifiya dep koyot. Mına uşulga toktolot. Müslüman adam жалгыз Allah talamga sıyınıp Peygamber aleyhissalatu vesselam'dı erişip, buyruğunu atkarıp, tıygandan tıyılıp, akikatты karmanıp, ошого amal kılganda Allah'tın karına kalgan, bilip turup amal kılbagandardын жолунан олак болуп, илимди алдыга коюп, жакшылыкты үйрөнүп, хидаятта жүргөн болот. Ал эми мурунку коомдордо эскергендей, бир тобу Аллахтын карына калышты, билип туруп амал кылбагандар, бир тобу болсо үйрөнүүгө, хидаятка умтулбады. Алар ошентип адашты. Анан бирде Ибрахим алейхисаламдын таухидке кириш сөзгө автор эмнеге киргизип бул нерсеге бирди кошуп. Себеби христиандар дагы Иса пайгамбарды элчип атам дегендер да, яһудтар дагы Муса пайгамбарды элчийбиз дегендер дагы буга чейинки чоң негизги ширк кылгандар. Христиандар Кудайдын баласы бар дейт. Жөөттөр Кудайдын Узайр баласы бар дейт. Шылып булардын бардыгы Ибрахим алейхисаламга айтканда булар моюн алышат. Абрахам деп, христиандар дагы, яһудтар дагы. Эмне деп моюн алат? Ибрахимдин пайгамбар экенин урматтап, сыйлап булар кадырлап барктайт. Атабыз дейт, пайгамбарлардын башчысы дейт. Эгер ошондой болсо, анда эмнеге силер ошо Ибрахим сыйынган жол менен сыйынбайсыңар? Андай болсо Ибрахим деген жалгыз Аллах таламдын өзүнө сыйынган, муахид болгон, ширк кылган эмес. Аллах таламга эч кимди ширк кошкон эмес. Пайгамбарлардын арасынан эң чоң ширк менен күрөшкөн адам эле го. Пайгамбарлардын атасы эле го. Анда эмнеге ханиф болгон, ширктен оолак болгон, жалгыз Аллах таламга сыйынган пайгамбар. Пайгамбарлардын атасы Ибрахимдин милласы, Ибрахимдин ханифиясы деп, ушундай бир нече аяттарда келген, чакырылган. Бирок алар баа ширкке түшүп кеткенден бул жакка келсе деле кайткан жок. Алла таламда чакырды. Ушу атаңар болгон Ибрахимдин милласын ээрчебейсиңерби? Мейли анда баардыгыңар моюн аласыңар деп. Канча деген аяттар бар. Ошон үчүн инна Ибрахима кана умматан канитан лиллахи ханифан ва лам яку минал мушрикин. Ибрахим пайгамбар чындыгында ал үммөт болгон. Үммөттөй Аллахка сыйынган, жалгыз өзүнө багынган, моюн сунган, ширктен оолак болгон. Ал эч убакта мушриктерден болгон эмес деп Нахл сүрөсү 120-аятында айтат. Сумма хайна илейка аниттаби миллата Ибрахима ханифа. Сага биз вахий кылдык Ибрахимдин милласына, жолуна ээрчигин. Чындыгында Ибрахим жалгыз Аллах таалам өзүнө сыйынгандардан болгон деп. Ал Имран сүрөсү 67-аят. Ма кана Ибрахиму яһудиян вала насраниян, валакин кана ханифан муслиман. Ибрахим яһуд болгон эмес, Ибрахим христиан болгон эмес. Ибрахим Аллахка сыйынган, мусулман, моюн сунган, жалгыз өзүнө сыйынган пайгамбар болгон. Ва кана минал мушрикин. Эмне ал мушриктерден болгон эмес. Себеби яһудтар, христиандар белгилейт, Ибрахим бирөө биздин динде болгон десе, бирөө болсо жок биздин динде болгон деп керек болсо, алар эмне кылат? Талашат пайгамбарды, Ибрахимди. Эгер ошо тарасканыңар чын болсо, анда ошо Ибрахимдин жолуна ээрчебейсиңерби? Ибрахим жалгыз Аллахка сыйынгандай кылып сыйынбайсыңар. Ибрахим эмне Кудайды үчкө бөлдү эле. Ибрахим эмне Кудайдын баласы бар деди эле. Аллах таалам силерди тандады. Жана диниңерде эч кандай бир кыжалат, диниңерде бир кемчилик кылып жасабады силерге. Ушул атаңар болгон Ибрахимдин жолуна чакырып, Аллах таалам силерди моюн сунган мусулмандар деп атады. Анан Ибрахим пайгамбар, пайгамбарлардын атасы, таухидти даңазалаган, жанантип ширк менен күрөшкөн, ширк кылган коом менен жалгыз өзү күрөшкөн, керек болсо өзүнүн атасы дагы буттар жасап үйүндө саткан адам болгон. Ошондой коомду, караңгы коомду катуу күрөшкөн пайгамбар болгон. Эмнеге бул пайгамбар улук болуп, ошондой бийик неме менен эскерилет? Биринчиден, көп пайгамбарлар ушу Ибрахим пайгамбардын урпагынан чыккан. Юсуф, Якуб, Исмаил, Исхак деп канча деген пайгамбарлар мунун урпактарынан. Экинчиден, Ибрахим пайгамбардын Аллахка чакыруудагы, ширк менен күрөшүүдөгү ажайып тарых. Бүт пайгамбарлар күрөшкөн, бирок Ибрахим пайгамбардыкы өзгөчө белгиленет. Мына ушул нерсе менен Аллах таалам Ибрахим пайгамбарды мактап, пайгамбарлардын атасы деп, кийинки келген дилерди
ушул Ибрахим пайгамбардай болуп ушунун жолуна ээрчебейсиңерби деп коомдорду чакырган аяттар канча. Өзгөчө абалы болгон. Ошон үчүн пайгамбарлардын атасы деп аталган. Себеби пайгамбарлардын дини бир да. Мыйзамдары, анан жашоо заманга ылайык жанагындай немелеринен айырмаланбаса, жалпысынан жалгыз Аллахка сыйынууда, ибадатта, Аллахты жалгыздап, ал нерседе бир болгон. Бүт пайгамбарлар жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылалы деген нерсе келген. Мына мусулман адамдагы ошондой яхудтардай, христиандардай болбостон Ибрахим пайгамбардын милласын, жолун, тарыхын жакшы билиш керек. Анан жөн эле бай биз деле Ибрахим жакшы көрөбүз, биз деле Ибрахимди моюнга алабыз деген ал жетпейт. Мусулман адамга ал жетпейт. Билиш керек кайсы нерседе тинибиз аксайт, кайсы нерседе алсырайт, кайсы нерседе бузулат деп өкүмдөрдү билгенде эле Алла Таалам себе чакырды да Куранда. Үйрөнгүлө, билгиле, таныгыла деп. Ошон үчүн мусулман адам билиш керек Ибрахим пайгамбардын милласын, тарыхын, кыясын, абалын, жолун. Себеби Ибрахим пайгамбар улуу пайгамбар, пайгамбарлардын атасы, жалгыз Аллахка сыйынган. Алла Таалам бул нерсеге бизге буйруган. Ибрахим пайгамбардын милласына карагыла, кандай ширк менен күрөшкөн. Ханиф деген сөздүн мааниси Ибрахим пайгамбардын сыпаттарына келет. Эмне деген десе, ширктен оолак болгон деген сөз. Толугу менен ширктен оолак болуп, жалгыз Аллахка сыйынган деген маани билдирет. Ихлас менен тунук жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылган, шуну ханиф деп коет. Куранда да ханифияти милла Ибрахим десе, Ибрахимдин жолундай тунук ихлас менен жалгыз Аллах Тааламга ибадат кылуу деген маанини берет. Ана автордун сөзүндө кудум так ушундай болгон Ибрахимдин дагы милласы деген. Жалгыз Аллахтын өзүнө тунук ихлас менен ибадат кылышы. Эмне камтыйт экен? Эки нерсени камтыйт. Ибадат, анан ибадаттагы тунуктук, ибадаттагы ихлас. Маселе мурунку адашкан диндегилерде эмне болгон? Келип ибадат кылып атабыз деп эле болуп чектелип калган да. Жок. Бул жерде тунуктук, ихлас деген керек болгон. Болбосо Меккенин мушриктери деле Аллахка сыйынганда, ушул жер өтө зарыл тургандар. Мен сыйынып койсом эле маселе бүттү деп ойлобош керек. Сен ошо сыйынып атканыңда ибадатың тунук бу, ихлас мененби дегенде мааниси 5 маал намаз окуп коесуң, орозоңду тутуп коесуң, ажылык бу мураңа барып коесуң. Анан ошо өмүрүңдө толугу менен ушу ширктен баш тартып, ширктен оолак болуп чыгып кеттиңби, же дагы деле аралаштырып жүрөсүңбү деген. Мисалы кээ адамдар зекет берет, умра кылат, намазын окуйт, көп ибадаттарды кылат. Бирок ошол жерде ибадатында ихласы жок деген сөз бар. Ооба, бирөөлөр рия кылышы мүмкүн, башка бир максаттарды көзгөсү мүмкүн. Жана ошондой эле ибадатында ширктерди аралаштырат. Аллах Таалам да сурайт, арбактан да сурайт. Аллах Тааламдан да береке сурайт, анан өлүктөрдөн да сурагандар бар. Аллах Тааламдан да сурайт, анан жерге отуруп кабырларды айланып кеткендер бар. Табаррук кылам издеп кеткендер бар. Намазы бар алардын. Эч убакта ушу кабыр айланып жана деп колун өп табарук издеп жүргөндөр, ширк кылгандар намазым жок деп айтпайт, намаздары бар. Бул эмне болуп калат? Ибадатыңда, Аллахка болгон сыйынуңда ихластуу боло албадың деген сөз. Ибадатыңды тунук жалгыз Аллахка арналай албадың деген сөз. Анан мынтип ойлоп алгандар бар. Ибадат кылып атканда гана ширк кылбай керек экен деп ойлобош керек. Жашооң бардыгы ширктен оолак болушуң керек. Уктасаң да, чет жакка чыгып кетсең дагы, каякта жүрсөң дагы, намазыңды да аткарасың, жашооңдо да ширктен оолак болосуң. Сөзүңдө, оюңда, пикириңде бирөөлө ооруп калса, ооруган кезде ширктер жасап баштайт. Түрлүү тумарларды тыгынып, түрлүү мончокторду тагынып, түрлүү нерселерди сыйпап жанагындай ошодон береке тилеп, булакты издеп кетет, топурак издеп кетет, өлүктөрдү издеп кетет. Ибрахим пайгамбардын дини мындай болгон эмес. Ал ханиф болгон дегени эч убакта ширкке жакындаган эмес, ширк кылган эмес, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынган. Мына ошол нерсеге силерди да буйруйм. Пайгамбарлардын атасы болгондой ушул динди мындай кылып сыйынгыла Аллахка. Ушундай болуп ширктен оолак болгула силер дагы. Ана жана яхудтардай, христиандардай бардыгы Ибрахимге жабышат. Ибрахим биздин атабыз, Ибрахим биздики, Ибрахим бизде болгон дейт да карасаң ширк кылып атат. Ибрахим ошентип ширк кылганбы? Же пайгамбарлар ушинтип ооруп калганда кайра ширк кылып баштаганбы? Бул ширк мушриктердин дини. Эгерде ибадатым кабыл болсун десе,
Аллахтан кандай сураңсаң, кандай Аллахка ибадат кылсаң, бүт жүрөгүңдөгү каалоолоруңду, үмүтүңдү, коркууңду, жакшылыкка жетүүңдү, жамандыктан оолак болуу деген нерсени баары Аллахка арна. Мына ушул нерсе зарыл. Ибадат кыласың, жана ошондой эле ихластуу болосуң. Главный намазымды окуп атам, келмем бар оозумда, Кудайды таанып атам, садака берип атам, орозо тутуп атам, намаз окуп атам деп туруп, анан өзүнчө дагы бир бурчтарда ширктерди кылып, Аллахтан башкага сыйына турган бир кадамдар жасай турган болсо, анын ибадаты тунук болгон жок. Ал ширктен оолак болгон жок. Ушул экөө биригиш керек. Ибадат да кыласың, ибадатыңды тунук, ихлас менен кыласың. Тунук ихлас дегенде биле бериңиздер, ушу сөз айтылса, ихлас менен дегенде кээбилер баягы бирөө үчүн көргөзүү, угузуу, рия деп ойлойт. Ал дагы бар. Бирок эң негизги нерсе ширк кылбайсың деген сөз. Ибадатыңда эч кимди шерик кошпойсуң деген сөз. Ушул нерсеге Алла Таала бизди буйруп дейт. Жөн эле сыйынып коюу эмес, сыйынуунда жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу. Болбосо Меккенин мушриктери деле келгенде, Мухаммад бүгүн биздикине сыйынал, эртең сеникине сыйынал. Меккенин мушриктери Аллахка сыйынган да. Болгондо сыйынуусунда тунук ихлас менен сыйынган эмес. Жана буттарын таштаган эмес. Бул жерде Алла Таала эмнеге буйруп атат? Ихлас менен сыйынгыла деп. Тунук сыйынгыла Алла Таалам деп. Аллах Таалам бардык адамдардын бардыгын, карасы болобу, ак болобу, кандай булут болот, Адам алейхисаламдан баштап кыямат кайым келгенче чейин адамдардын бардыгын тунук ихлас менен жалгыз Аллахка ибадат кылууну буйруган. Бакара сүрөсү 21-22 аяттарда: Я юханнас, эй адамдар, убуду роббакум аллази халакакум, силерди жараткан Роббиңердин өзүнө сыйынгыла. Валладина мин кабликум, ал силерге чейинкилерди жараткан эле. Лааллакум таттакун, мына ушундай жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынуу менен силер таква болорсуңар. Чындыгында ал силерге жерди төшөк кылып, асманды силерге тирек кылып жаратты. Фа ахража бихи минас самарати ризкан лакум, жерден силерге мөмөлөрдү, жемиштерди, ырыскыларды чыгарды. Ошондуктан фала тажалу лиллахи аңдадан ва антум та'ламун, Аллахка шерик кошуп бир теңдештерди кылбагыла. Билип туруп Аллахка бир нерселер теңдеш кылбагыла. Теңдеш деген Аллахка шерик кошпогула. Аллахка эч кимди окшоштурбагыла. Аллахка эч кимди теңдебейле. Аллахтын күчүндөй, Аллахка окшош Аллах Тааламдын сүрөтүндөй, же ошондой кудуреттеги бар нерсени теңеп койбогула деген. Мына Аллах Таалам ушул нерсеге буйруду. Жалгыз өзүнө ибадат кылууга, ага эч кимди шерик кошпогу. Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун деген ушул. Зарият сүрөсү 56 аят: Мен жиндерди жана адамдарды өзүмө гана сыйыныш үчүн жараттым деп. Я юханнасу абуду роббакум аллази халакакум. Эй адамдар, силерди жараткан Роббиңерге сыйынбайсыңарбы деп. Силерди жараткан Роббиңерге сыйынгыла деп. Маселе Кудай бар, Кудай жаратат, Кудай тирилтет, Кудай өлтүрөт, Кудай эң чоң кудуреттүү деп Аллахка болгон ишеним менен адам ыйманды болуп, ширктен арылып болуп калбайт. Маселе ишенип калганда эмес, маселе сен ибадат кылганыңда тунук жалгыз Аллахка арноо. Мына ушул нерсени баса белгилеп айтып атат да. Себеби бүт коомдордо ошо адашуулар эмне болгон? Мен Кудайды таанып атпаймынбы? Кудайга ыйман келтирип атпаймынбы? Алла Тааламга ишенип атпаймынбы? Кудай көрүп турат, Кудай угуп турат деп койсо эле ыймандуу болуп калдым деп ойлоп алгандар да. Бүгүнкү саатта мен безилип атат, сен жок. Ыйманың өзү эле жетишсиз. Кандай жалгыз Аллахтын өзүнө ыйман келтирсең, так ошондой ибадатты да өзүнө арнатып атат. Коркуңду да, үмүтүңдү дагы, жүрөк амалдарыңда болсун, Аллахка эч кимди шерик кылба, теңдеш кылба, окшош кылба эч кимди, теңебе эч кимди деп жалгыз өзүнө гана ибадат кылды. Мен жиндерди жана инсандарды ибадат кылыш үчүн мага жараттым дегендин мааниси бул мени жалгыздасын дегенди билдирет дейт тафсирде. Мени жалгыздасын деген. Бул жерде аятта инсандарды дагы, анан жиндерди дагы эскерди. Ушул эки махлукатты Алла Таалам бул дүйнөдө жаратты, бардыгы жалгыз Аллахты таанып, Аллах Тааламдын өзүнө гана эч нерсени шерик кылбастан ибадат кылыш үчүн аларга акылды берди, зыян менен пайданы айырмалай тургандай, акыйкат менен жалганды айырмалай тургандай. Анан Алла Таалам ушул нерсеге буйруду. Бирок бул буйруктагы аткара турган ибадаты жакшытын бардыгы өзүбүзгө кайтат. Аллах Тааламга бир тыйыны керек жок. Ушу жиндердин бардыгы жер бети жаралгандан бери инсандардын баары сыйынбай койсо деле Алла Таалам эч нерсесиз келбейт. Бүттүгү биздин өзүбүздүн жакшылыгыбызга кайтат. Жер бетиндеги Алла Таалам бардыгын бизге жеңилдетип койду, бизге кызмат кылдырып койду.
Ушул Аллах Тааламга ибадат кылууда аларды каражат катары колдонуш үчүн биздин кызыкчылыгыбызга жаралды дейт. Ушу кулдарым, инсандар, жиндер жалгыз Аллах Тааламга ибадат кылыш үчүн, буйруктарды аткарыш үчүн, тыйгандарды тыйлыш үчүн, калган нерселердин баары бизге кызмат кылуучу, ушул ибадат кылууда бизге жардам кылуучу нерселер. Тамак аш, өсүмдүктөр, жер бетиндеги Алла Таалам коюп койгон ар кандай адамдын кызматын кыла турган каражаттар. Барлык нерсенин баары адамдын ибадат кылуусуна көмөктөшө турган каражаттар. Алла Таалам Куранда айткандай: "Ма уриду минхум мин ризq, ва ма уриду аютаймун." Мен алардан рызкыны дагы, мени азыктандырышын да эч нерсени каалабайм. Аллах Таалам рызкы берүүчү, ал кудурет ээси. Ин такфуру антум ва ман фил ард жамиан фа инналлаха ганиюн хамид. Жер бетиндеги бардык адамдардын баары капыр болуп кетсе деле, Аллах Таалам беймуктаж. Аллах Таалам мактоого татыктуу, кудурети чексиз, мүлкү чексиз, бай нерсе. Кандай деп койду? Кудурети чексиз, байлыгы чексиз, кудурет ээси. Бардыгы капыр болуп кетсе, эч нерсеси кемебейт Алла Таалам. Адамдардын баары күнөө болгону Аллахка зыян бербейт. Адамдардын баары ибадат кылганы Аллага пайда бербейт. Ва иннама хада раджиун илал халк анфусихим. Мунун бардыгы адамдын өзүнө, бактысына кайтат. Буйрукту аткарып, тыйгандан тыйылып, ибадат кылып турган болсо, өзү пайдаланат. Тоң моюндук кылып, баш ийбейби, күнөөкөр болобу, зыяны өзүнө кайтат. Мун менен эч чокта жеткизип, адам зыян бере албайт Алла Таалам. Жини дагы, инсаны да. Мына ушул жерде мен инсандарды, жиндерди өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым деген сөздө таухид мааниси. Бул деген сөз жалгыз өзүмө гана ибадат кылыш үчүн жараттым деген. Анан бул жооп катары жана бүгүнкү күндө ушул аятты которгондо, же жана ла илаха илlalloh келмесин которгондо, туура эмес которгондорго жооп бар. Не дейт алар? Биз моюн калабыз, ынанабыз, ыйман келтирдик. Аллах жаратуучу, Аллахтан башка жаратуучу жок, Аллахтан башка рызкы берүүчү жок, Аллахтан башка өлтүрүүчү жок, Аллахтан башка бул дүйнөнү башкарып туручу жок деген сөздөрдүн котормосу туура эмес. Пайгамбарлар бул максатты алып келген эмес, бул түшүнүктүү адамдар түшүнгөн. Маселе сенин моюнуң алып койгушта эмес, ишенип коюшунда эмес маселе. Ушул максатта жараткан эмес Алла Таалам адамдар дейт. Мен адамдарды, инсандар жараттым, мени таанып мага ыйман келтирип коюш үчүн деп келбейт андай. Максаты Аллах Тааламга сыйынууда жалгыздоо. Аллах Тааламга жакындоодо жалгыздоо. Аллах Тааламга ибадат кылууда жалгыздоо. Мына ушул негизги максат да. Ушуга көңүл бурайлы. Ушул негиз. Шайтан адамды азгырып, мына мен деген Аллахка ишенип атпаймынбы? Мына мен деген Алла Таалам кудуреттүү деп атпаймынбы? Кудай деген кудуреттүү, баарын башкарат, өлтүрөт, тирилтет, рызкы берет. Кудайдай башка кудай жок. Кудай эң кудуреттүү, Кудай деген тирилтүүчү, өлтүрүүчү, жаратуучу. Болду, маселе бүттү го дейт иман менен. Ушул түшүнүктү кимдер билген? Мушриктер ушундай эле түшүнүктүү болгон. Мындан арылышым кандай болушум керек? Мындан арылыш үчүн кандай Аллах Тааламга ыйман келтирип атсаң, так ошондой ибадатта жалгызда. Болду ушул. Ибадатта Аллах Таалам жалгызда. Жалгыз өзүнө гана сыйын. Шерик кошпо, башка бир жолдор таппа Аллахка жакындоо турган. Шарият көргөзбөгөн. Ар кандай ширктин түрлөрүн айтып атабыз, ошондой нерселерди колдонбо. Кандай Аллах Тааламды өлтүрүүчү, тирилтүүчү, башкаруучу, рызкы берүүчү, жаратуучу жалгыз деп ынанып ишенгендей, так ошондой ибадатты дейм, ошондой жалгыз өзүнө арына. Ал эми ким Аллах Тааламдын амалында, Аллах Тааламдын иштеринде, Аллах Таалам жаратуучу, тирилтүүчү деп ушуну моюнуна алып койгон менен ал жалгыз Аллах Тааламга сыйынды болуп саналбайт. Ал бейиш элеринен болбойт. Себеби ал Аллах Таалам көздөгөн тавхидти алып келген жок. Аллах Таалам максат кылган тавхидти алып келген жок. Аллах Таалам максат эмне экен? Мен инсандар, жиндер жараттым, мага жалгыз өзүмө ибадат кылыш үчүн деген. Мен инсан, жиндер жараттым, мени тааныш үчүн, мага ыйман келтирип коюш үчүн, менде кудуреттүү ээси бар экен билип коюш үчүн деп андай аят, хадис жок, андай таппайсыздар. Бүттүгү келгендердин баары жалгыз Аллах Таалам өзүнө сыйынууну чакырат. Пайгамбарлардын коомдогу тирешүүлөрүн баары ушул негизинде келген. Мына Ибрагим пайгамбар да ушундай ардактуу, урматтуу, Аллах Таалам алдында кадыры бийик болгондугу, ушул ибадатты жалгыз Аллахка арнайын деп адамдар менен күрөштү. Ушул ибадатты жалгыз Аллахка арнасын деп адамдар менен күрөшүп жанат, отто калды. Жиндер менен, шайтандар менен күрөштү, адамдар менен күрөштү. Кандай кыйынчылыктарды көрбөдү. Ушул тавхидти жетсин деп бүт пайгамбар коомунан айдалган, ташбаранга алынган, канчалар өлүп кетти, канчалары муздалды, канчалар камалды, канчалары
А бирок тилекке каршы адам илим албаса, тавхид албаса жүрө берет. Кудай деген курга албайт. Оозумда келмем бар, жүрөгүмдө иманым бар. Эми Кудай сактасын, баары эле жакшы болуп атпайбы деп. Ошондой болсо, эми ибадатты да жалгыз Аллахка арнап, коркууңду, үмүт кылууңду, суранууңду, дуаңды, намазыңды, ибадаттың Аллахка жакындай турган жолдордун бардыгында эч кимди шерик кошпо деген. Теңдеш кылба, окшоттурба, кошпо ибадат. Тунук жалгыз Аллахка арнап. Азыр эки Кудай бар деп иман келтирген жоксуң да. Жалгыз Алла бар деп. Значит, ибадаттын бардыгын жалгыз өзүнө арна деген. Альхамдулилlah, эч кимди ортомчу кылбасаң, шерик кылбасаң, теңдеш кылбасаң, окшоштурбасаң, ибадатыңа эч ким кошпосоң, муаххид, ибадатың тунук таза болгон. Мына ошо Аллах таалам буйруган Ибрахимдин милласы, Ибрахимдин ханифиясы, пайгамбарлардын дини, Аллах таалам максат кылып көздөгөн адамдагы мен инсанды ибадат үчүн жараттым деген нерседе тайпада ошол топту жүргөн болосу, альхамдулилlah. Анан ишенип алып, каалагандай ибадат кылып, анан ширктерди коюп, сөзүндө ширк бар, жүрөгүндө бар, амалында бар. Алла сактасын. Мен ишенип атпаймынбы, иман келтирип атпаймын деген нерсе эмне кылбайт экен? Куткарбайт, жардам бербей калат. Алла сактасын. Ошон үчүн жакшы үйрөнүш керек бул ширкти. Ушу менен 3 кириш сөз бүттү. Анан эртеңден баштап ушул кабырдагы 3 суроо деген Аллах тааламдын акысы, пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү, анан ислам динин далил менен билүү дегенди. Аллах таалам бизге пайдалуу илим берсин. Илимибизди бул дүйнөдө, акыретте жакшылыкка себеп болсун. Уккан жакшы, чырайлуу угуп, чырайлуу билип амал кылгандардан кылсын. Көргөн көз, сезген жүрөк Аллах таалам насип кылсын баарыбызга. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алейхи ва сахбихи ажмаин.